Мен атым Азамат, кесибим боюнча архитектормун. Жана бүгүнкү күндө ушундай мык менен, жип менен көптөгөн сүрөттөрдү тартып келдик. Быйыл туура 7 жыл болот. 7 жылдын ичинде 76 сүрөт тартып турмун. Бүгүнкү күндө силер көрүп тургандай Криштиану Роналдонун сүрөтү 77-чи сүрөт. Азыркы тапта дүйнөлүк футбол чемпионаты болуп жатат. Футбол бул адамзатты бириктирген бир чоң оюн. Биз дагы ошол футбол чөйрөсүндөгү биринчи бул Криштиану Роналдону тандаган себебибиз ошо болду. 7777 алтын мык менен ошол бүгүнкү күндөгү Криштиану Роналдонун сүрөтүн тартып жатабыз. Сүрөт бул азыр макет, ошондой макеттен 7 тартылат. Криштиану Роналдо, Илон Маск, Марк Цукерберг, Джек Ма деген сыяктуу 7 дүйнөлүк инсандар тартылат. Ар бир инсандын баардыгы тең ошо макетке өздөрүнүн автографын коюп, анан алтын мыгын урат. Анан ал макетти биз Кыргызстанга жетөөнү алып келебиз. Дүйнө элинин баардыгы тең ар бир өзүнүн атын жазган соң, бул сүрөттү барып Криштиану Роналдонун үйүнө барып көрө албайт. Анын баардыгы тең Кыргызстанга келишет. Сизде бүгүн азыр суроо болушу мүмкүн. Өзүбүздүн Кыргызста деле улуу инсандарыбыз көп да деп. Мен ага толук кошулам. Менин максатым биринчи дүйнөлүк деңгээлдеги рейтингдеги эң өйдө жактагы жүргөн инсандарды тартып, ошолор менен баарлашып, ошолор менен достошуп, анан баардыгы таанып калгандан соң, анан биздин өзүбүздүн баатырларды тарта баштасаң, алар сөзсүз түрдө буга маани беришет. 5 февралда 2023 жылы бир эле адамдын атынан эмес, бир эле элдин атынан эмес, жалпы футбол сүйүүчүлөрдүн атынан биз Криштиану Роналдонун өзүнүн колуна белек катары туулган күнүнө арнап беребиз.